Artık çıkarırken adamlar sizden haberin oldu. Эки бригада. Силер эми мына күн азыр ысый баштады. Эл бүтүп атат акыбарына. Баары жакшы. Эми суу теткиндер өткөндө деле кичине суукта эме кылып атасыздар да. Эми азыр пока жаз келе элек, эме сууга суу башталып элек да. Акбара тартылып турган мезгилде силер ишти армытып алышыңар керек. Эртең апрелден баштап уже майларда суу көбөйтүлөт да. Капан суу сактагычтан суу эме кылат, кое берилет кайтарда. Ошондо оор болуп калат. Азыр ишти армытып алышыңар керек. Биздики бул бюджеттин акчасы да этият кылып убагында документациясын азыр көбөлө көрүп атасыңар. Акбарага баягы канча 5 километр иш болуп атат бул жерде. Эми 251 миллион расходто бир көп акча карап биз аз иш кылгандай болот. Кээде чоң акчага аз иш кылышат, көп иш кылсак мындай кызыккандар да көп. Кызыксын, эми негизгиси биздин элге пайдасы тие турган болсо жакшы болот. Макулбу тездеткилерин. Эмеден көрүп калдым, баягы бүт куйган эмелери серилип ушу сын тура да. Мен канча жыл какшайм, сапатка көңүл бургула. Бир жыл, 2 жыл болбой уже түшүп атат. Гарантиясы барбы? Канча жыл? Гарантиясы бар. Уже биз кече аны билип, уже бүгүн балдар бар. Барбыла жасаткыла, сынды тура кабыл алыш керек. Мен де дайым айтам. Биз акчасын бөлүп берсек, өз калоосу менен келип утса, жасаса, эл азыр айтып атат, көчүп атат. Тура да. Ошону мен барып курулуп атканда буздургам ошо фундамент. Десиңерби? Буздуртуп түз куруп, баягы краскалап, шпаклевка менен мындай тегиздеген токтотуш керек да. Ошону эле фундаментти тура куюп койсоң, шыбаштын, акташтын кереги жок. Көчпөйт. Кандай фундамент болсо, ошондой калса жакшы болот. Бул үчүн краскалап коюш керек. Анан өзү баягы куюп атканда фундаментти туура эмес жасайбыз, ири-бири кылып. Анан кийин тегиздешке баягы шыбайсыңар, үстүнөн актайсыңар, анан көчөт. Бир жылдан кийин эл сындап атат. Мына ушул Акбаранын экинчи этаптары бөлөбүз, каерде эмне иш жасайбыз. Мына бир чекеден мен силерден суранычымдагы, талабымдагы бир чекеден жасаган ишибиз мындай сапаттуу болсун. 3 иш эмес, бир иш жасайлы, бирок сапаттуу болсун. Мына жакшы иш ошондой кымбат болот. Жакшы материал кымбат болот, аны бардыгын түшүнөбүз да. Макулбу, өзү жебейли, ичпейли, бирок ошону эл үчүн мындай таза жакшы жасап коелу сапатка. Силерден суранычым. Макулбу, мына быйылкы жылдын мына башында көрүп атабыз. Кудай мындай жакшы абадан берип атат. Аба ырайы. Жаз алдында эми жакшы дем күч менен башталды. Өзü iyi koyup varken neyiz boyulgandaça? Bana da Dönüp kandayız? Yaşlı bu жерде да sizin işleriniz var ekan. Mınalardı bir şurada kılıp, tegiz kılıp, adam basa, velodroşka var, puskat gelip, bunlar aytlar şu proyektler. Neyden toktağım mı? Neyden toktağım mı? Ekotek inspeksiya менен биз сотко бергенбиз. Мейдан токтом чыгып калса кандай болот аны? Эми жашылдандыруу көрктөндүрүүгө берилген, бирок мындай үй салып алган үчүн биз эмне кыласыңар эми? Мыйзам истейт мына. Мейдан токтон жашылдандырууга калып, капитальный стройка үй куруптур. Азыр биринчи токтомун жокко чыгаруу боюнча сотко бергенбиз. Сот болсо аныктама чыгарып берген госпошлина төлөбө депчи. Ушул катарда биз азыр анализдеп көрдүк. Bir 10 milyon сомдой кетет экен госпошлинага. Биринчи токтомун жокко чыгаруу, анан госактыны, анан кээри сатып ийгендер бар экен, договор купли-продажаны жокко чыгаруу боюнча. Ошол боюнча былтыркы жылы баягы бюджетке кирбей калган, быйылкы жылга буюрса киргиздик. Өзүңөрдө. Жакшы. Мынаны кайта булма баштарын өтө тоскоолдук келтиргендер детелеткилер. Туура, мына тездетип ушуларды карап
биринчи очередь ошол Эми общий болбосо да бир чекеден берип акчасын төлөп эртелете бериши керек да. А бул эгасы менен сүйлөштүңөрбү? Өзү эмне деп атат Бул эгасы? жерде индустар жашайт. Студенттер Сөз жашайт. салган жок да, бирөөнүкү да. ошол Өздөрү мына заборду бузуп берем дешкен. Бизге мына заборду бузуп берсе, кран иштеп, экскаватор менен мына таш тизгенибизге эме. Негизи де үйдүн нээси ким экен? Негизи Аял. Бул кишини биз чакырганбыз ошол немедечи башындачы. Бирөө өзү таптакыр келбей койду, бир дагы келбей койду. Только ошол бул келбегендигине байланыштуу ошол УМС менен эки инспекция менен бирге иш алып баратабыз өзүбүз. Бул эч келбей койду, канча жыл чыкты. А мыйзамсыз болсо эскертүү берип туруп сөз соттун немеси чыгыш керек да. госакты алабыз экен да. Ошолорду жокко чыгаруу боюнча азыр иштешип. Госакты кайсы жыл берген? Бул 2005-жылдары болуш керек. Эмнеге госакты берет ya, карачы ушундай. Сен го азыр мен иштеген эмесмин. Көрттөндүрүү, жашылдандырууда берилген экен. Жана ушундай көрттөндүрүк алса, ушундай капитал үй салса, Туура эмес. налоги барбы? Ким мына индустар жашаса, налог төлөйт экен. Карагыла көтөргүлө булар. Карачы, целый гостиница кылып анан берип турат. Улан. Арттыра бул бурун Горгаздын зонасы болгон да, банда Багболго. Горгазда. Горгазды Налогуду чакырып, мына үйдү көтөрсүнчү деп айтып коелу азыр. Бүт эмеге иштетет экен, индустар жатат экен. Биз эң негизгиси ушул мыйзамсыз курулган курулуштарды алып таштоо боюнча ушул Акбаран боюнда ушул проектке тоскоолдук келе турган азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар ушул кээ бирки жеке менчикке берилип кеткен жерлер алардын ушул проектке тоскоолдук келтирип тосуп алган заборлорду жылдыруу иштерин жүргүздүк. Мына бүгүн дагы 2021 алгачкы ушул жаңы жылдан баштап булар ушул Акбара дайрасын бекемдөө иштерин мындайча айтканда таштарды түзүү иштерин жүргүзүп атышат булар. Быйылкыга дагы биз пландаштырып атабыз, дагы ушу жылдагыдай эле 60-70 миллион акча бөлүп берүү боюнча бюджеттен. Быйылкыга толук ушу шаарды иштер жасоо боюнча 300 миллион сомдон ашык акча койдук. Анын бир 50 миллион 60 миллион дагы быйылкыга караштырып беребиз да. Анан республикалык бюджеттен дагы биз ойлоп атабыз, ушул суранабыз депчи. Негизгиси бул биринчи этабында сметалык баасы 325 миллион, тендердик баасы 251 миллион сом болгон да. Бул жерде ушул өзүңүздөр проект менен да таанышып атасыздар, көптөгөн жакшы иштер болот да. Эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул жерде көйгөй жаратып аткан мына өзүңүздөр күбө болуп турган ушул убагында көрктөндүрүүгө, жашылдандырууга деп шаардык мэриядан токтом чыгартып алгандагы анан тиешелүү баягы мамлекеттик органдар аркылуу госакты жасап алышканда бул көрктөндүрүүгө деп. Бирок бүгүнкү күндө мына күбө болуп атасыздар, капиталдык мындай курулуштарды куруп алып, анан бүгүнкү күндө ушул жерде чет элден келген ушул жарандарга арендага берип, ушул жерде мындай гостиница сыяктуу пайдаланып атышат экен да. Биз азыр бүгүн ушу келгенибиздин максаты дагы ана быйыл дагы эмне иштерди аткарабыз, ушу жыл ичинде анан эмне тоскоолдуктар, кандай жетишкендиктерибиз бар, ошонун үстүндө мындай таанышуу максатында дагы келип атабыз да. Азыр мына өзүңүздөр күбө болгондой бардык тиешелүү мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин башчыларына ушул тапшырмаларды берип атабыз. Кудай буюрса ушул биринчи этабын 2020 жылдын аягына 21 аягына чейин ушул биринчи этабын биз бүтүрөбүз, элге тапшырабыз деген ойдобуз. Ал эми экинчи этабы болсо мына Нурматова көчөсүнөн Навай көчөсүнө чейин экинчи этабы каралган. Анын дагы проекттин долбоорун жасатып атабыз. Кудай буюрса мына өткөндө биз бүткүл дүйнөлүк банк менен Ош шаарына ушул маданият министрлиги менен биргеликте ушу келишимдерге кол коюлду, 10 миллион доллар. Бунун 4 миллиону ушу маданият министрлиги тарабынан Сулайман тоо музейин, Сулайман тоону ушу толук реконструкциядан өткөзүп, жасап, шаардын коноктору, шаардыктар үчүн ал жерде да ыңгайлуу шарттар түзүү. Ал эми 6 миллион доллары Ош шаарына каралган. Бул биринчи
этабы ушул экинчи этабында Акбура дарыясынын экинчи этабын жасоо боюнча, андан сырткары борбордук базарды иретке келтирүү боюнча, анан дагы ушундай аллея скверлерди жасоо боюнча, мындайча айтканда шаардын инфраструктурасына 6 миллион доллар каралып атат. Бул жерде биз эч кандай алардын укуктарын бузган жокпуз, баардыгы мыйзам чегинде алып кетип атабыз. Эскертүүлөрдү бергенбиз. Кызыл китептери барларга биз шаардык мэриядан компенсация төлөп бергенге даярбыз. Же болбосо ошо жерине башка жер бергенге даярбыз да. Мына Акниет паркында Кулатовдо да көрдүңүздөр, өзү жеке менчиги бар кызыл китеби барларга биз жер бердик, компенсация төлөп берип, анан мындай мыйзам чегинде алдык да. Акбуранын боюнда мисалы мына ушул үй мыйзамсыз да. Мына азыр силердин көз алдыңарча сурадым. Жашылдандырууга көрсөтүлгөн мындай иштерди азыр мына мамлекеттик экотехник инспекциясы бүт мына сотко берип атат да. Бардык мыйзам чегинде сот аркылуу иштерди алып барабыз да. Бир дагы бул жерде мыйзам бузуу болбойт. Эртең мен силерге айтып атам, мына 5 километр биринчи этабы. Кетип атканда адам да аксакалдар басат. Каяка туалетке барат, силер суроо. Каяка жатканага барат. Охранный зонага мүмкүн. Каяка барат туалетке, мен сурап атам. Каяка барыш керек. Замга туура келбесе бере албайт экен. Центральный аппарат карайт аны. Бишкекке чейин чыгышы бере албай койбоду. Эгерде сел жүрө турган болсо, туалетти жууп кете турган болсо, дагы кийин жок. Канализация бар да, канализация бар экен. Сес уруксат берип атат. Сес. Силер атайлап иш кылат экенсиңер. Кеде капал болгула, центральный иште. Эмне отурасыңар бу жерде? Уруксат алып бергиле да силер. Сүйлөшкүлө да, бул чоң долбоор да бул проект. Замга каршы келет деп эле беришпеди да, ошондон каршы келсе бере албайт. Сиз өзү мындай эмелер экенсиз, сиз байкадыңыз да, мындай убагы карагыларда 5 километр жерде. Эл басат да бул жерде. Мыйзамды айтып, сүйлөшүп, түшүндүрүп, канализация өткөн. Айтып, уруксат алып бергиле, 4 ажаткана бар экен. Эл басат да бул жерде. Силерде ушу принцип болуп калыптыр да, мындай. Бир нерсени атайын мыйзам чегинде уруксат сураса, тырышып тура бересиңер. Бербештин аркасында центральный. Түшүндүрүп айтпайсыңар аяка. Мына кичине сүйлөшсө, анан кылып бересиңер барды. Болсо мына тартипке келтиргиле, силерге тапшырма мына протоколду. Келтиргиле, бүт барды. Мына кийин биз биотуалет коебуз буларга. Биотуалет коебуз ар жерге. Иштетет, платный өтүп, анын положение чыгат. Бирок силерге тапшырма мына. Бир жума сурок, ушунун ичиндеги бардыгын ажатканаларды тартипке келтиргиле. Текшерүү функциясы жок да, бергиле сотко, силер бергиле. Мына экологияны бузуп атат, кокус мындай болсо, ким силерге бергиле. Тартипке келтиргиле, силерге тапшырма. Акылы карагыла. Бардыгы мынанын ичиндеги, мына мен мына журналисттер. Мына каналды көрбөдүм. Мына жакта частный үйлөрдө чекеси менен баскансызбы, көргөнсүзбү? Нелер агат? Ошонун баарын тартипке келтиргиле. Жок, ушундай. Көрдүңөр, бардык ушундай да. Каяка кетип атат бул? Суга түшүп атат. Карап чыккыла мына рейдтерди. Мына кеткенде дагы эме. Айтыш керек ким я? Мына жолдорду балын барла, үйлөрүңөрдү мына беттерин оңдогулагын. Карачы. Алар бүт бузутуп чыккыла мына каршымда. Рейдтерди уюштуруп макулбу? Эместеби? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Акбура дарыясында чоң проекти башталган. Ушул проекттин негизинде Акбура дарыясынын корук зонасына кирип кеткен объектилердин баардыгы инвентаризация болуп, былтыркы жылы сотко өткөрүлүүчү иштердин бүт материалдары даярдалып, сотко өткөрүлгөндөрү өткөрүлгөн. Анан соттун аныктамалары чыгып, атайын мамлекеттик алымдар төлөнсүн деп бизге кайрадан кайтып келген. Ал боюнча биз борбордук аппаратка жазып, борбордук аппарат митингге жазып, акча бөлүп берүү жагын сураштырганбыз. Былтыркы жылы чечилбей калган ал маселе, быйылкы жылы буюрса чечилип, азыр 44 материал боюнча акчалар бөлүнүп берилген. Ошол токтомдорду жокко чыгаруу боюнча эле. Ошонун жыйынтыгы менен азыр бүгүнкү күнү материалдар сотко берүүнүн алдында турат. Анын ичинде жаңылбасам 13 ишкердик субъекти,
калгандары жеке турак жайлар. Бул биринчи этап эле. Экинчи этап менен ошол биринчи этап токтомдорду жокко чыгарышыбыз керек. Андан кийинки этап, эгерде сот биздин доо арыздарды канааттандырса, мамлекеттик актыларды жокко чыгаруу боюнча экинчи этап башталат. Андан кийин кээ бир жарандарыбыз ошол өздөрүнө берилген жерлерди сатып жиберишкен. Сатып алуу келишимин жокко чыгаруу боюнча да үчүнчү этап менен беребиз. Этап менен беребиз. Жалпысынан биз азыр болжол менен эсептегенибиз бир мамлекеттик алым эле 6 миллион сомдон ашат экен. Аны эми бизде мамлекеттик алымга деген статья ченелүү болгондуктан ушул этап менен иш алып баралы деп чечтик. Бүгүнкү күнү шаарыбыздын мэри урматтуу Талабек Насырбекович азыр өзүңүздөр көргөндөй бизге да тийиштүү иштерди жүктөдү, тапшырмаларды берди. Эртеңден баштап биздин инспекторлор бүт баарын кайрадан дагы инвентаризация кылып чыгабыз. Мисалы өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, ушул жерде өзүбүздүн эле жарандар, жашоочулар үйлөрдү салып, анан ушул ажатканасын сууну көздөй буруп койгондор да фактылар бар экен. Ал боюнча биз тийиштүү иштерди жүргүзүп, чараларды көрөбүз. Сиздерге кайра кошумча маалымат беребиз иштин жыйынтыгы менен. Жеке ишкерлерден дагы кайрылуулар болбой атабы силерге? Мисалы, алардын дагы өздөрүнүн бир мындай укуктары бузулган фактылар катталып. Сөзсүз түрдө бул жерде эки тарап бар. Кээ бир баягы жарандарыбыз ошол биз деле мыйзам чегинде алганбыз жерлерди, мыйзам чегинде салганбыз дегендер болуп атат. Бирок көпчүлүгү бул жашылдандырууга алган да жерди. Жашылдандырууга алып, жеке турак жай салып алган. Кээ бири болсо ишкердик субъекти катары пайдалануу үчүн атайын зданияларды, сооруженияларды салышкан да. Ал мыйзамсыз. Анан бул жерде Ак Буура дарыясынын корук зонасы 50 метр эки жак тарабында, 70 метрге чейин. Анан ал эле эмес, бул жерде высоковольтный линия өткөн. Анын да корук зонасы бар. Ал линиянын дагы астында жайгашкан объектилерди биз аныктап чыктык да. Мындай протокол тапшырмаларды алдыңар. Укус кайрада мына канализацияны тартуу боюнча тездетиш керек. Мына проект быйыл до конца жылдын аягына чейин бүтөт. Ошого калтырбай аз биринчи очередь биз канализацияны кошуп кетпесек, аз мына суунун боюнда жашаган элдерди көрдүңөр. Үйүндөгү септиктерди каяка кошуп койгондор. Бул биринчи ишибиз экен да. Анан экотехник инспекция. Экотехник инспекция сиздердин да аткара турган иштер көп экен. Баягы такталган, буга чейин уруксат берилген мыйзамсыз курулган курулуштар боюнча, баягы үйлөр боюнча ушунда тездеткилер менен, тездетип бири-бирибизге тоскоолдук келтирбей турган иш кылышыбыз керек. Бул жерде мына Жасыр Махмутович болот. Мирла мына Казыбай уулу дагы ушул жерде болот. Ушуларды анан бардык жетекчилер чакырып, эксперт жардам сурай турган болсо, архитектура бардыгына тиешелүү службалар дагы бири-бирибизди угуп, тез жардам берип, мына быйыл бүтүргөнгө биринчи этапта аракетибиз бар. Температурный режимдагы бетонго ылайык болбогондуктан азыр таш тизүү жумуштары жүрүп жатат. Анан бул жерден жумушту эртелетели деген скоростду көбөйтүш үчүн эки жагынан өзүңүздөр көрдүңүздөр, эки жагынан эки тарабынан башталып атат. Бир бригада ылдый түшүп баратат, Нурматова көпүрөнү көздөй. Экинчи бригада болсо Нурматова мосттон баштап Вахапованы Юго Востокду көздөй кетип баратат. Азыр ушу таш маселелери, таш жумуштары иштери жүрүп жатат. Көрктөндүрүү иштери бул таш тизилгенден кийин анан башталат. Көрктөндүрүү маселелери да силер суроо бергендей жеке ишкерлерге дагы түздөн-түз тиешеси бар. Көрктөндүрүү болгондо дагы бул түшүнсөк болот. Именно ушул азыркы биздин өткөрүп аткан тротуардын жээгинде болгон кафе, чайкана, ресторандар бар. Алардын дагы бирок эске алып кетишибиз керек. Незаконный дагы пристройкалары бар. Эң биринчиден. Алар деген, например, суунун ичинде охранный зонасы болот. Анын ичинде болот. Ал жерде куруп алышкан да. Ал жерде эми эсе алып отурган элдер, например, эми ар кандай болот да. Мусорларды түшүшү мүмкүн. Ошондуктан дагы санитарный нормалар дагы предусматривать эткен охранный зона депчи. Ошондуктан эми незаконный пристройкаларды биз проект долбоор боюнча биз алдык да. Анткени суунун дагы русласын расширение кылышыбыз керек.
суу Кудай сактасын эми сел жүрүп кете турган болсо дагы ошо суунун өткөрүмдүүлүгү дагы пропускная способность деп коет, ошону дагы оңдогонго да туура келип атат да. Эми ошону менен биргеликте параллельно ошол частный секторларды дагы эске алып атабыз. Анткени деген алардын дагы закондоштурулган документтери бар болгон жерлерде биз тийбей элебиз. Ошол жерге наоборот биз тротуарды алып өткөп, кийин Кудай буйрса көрктөндүрүлүп, ал жерлерге скамейкалар, озеленениялар болот, освещениялар болот түнкүсүн. Ал жерден кишилер өтүп баратып, өзүнөн өзү эле наоборот ошол частный сектордорду абдан өнүктүрөт. Жеке ишкерлерди дагы ошол эске алуу менен долбоорду алып өткөнбүз. Бирок ошо долбоорго ылайык келбеген незаконный бир пристройкаларын да алууга туура келип атат. Анткени өзүңүздөр көргөндөй ошо охранный зонасындагы законду дагы мыйзам чегинде дагы болуш керек баары. Ошондуктан мурункуда айтып өткөндөй өзлөрүнө эле кайта жакшы болот. Ол жерлерден пешеходдор өтөт, например, сейилдеп аткан кишилер ошол жерге эс алып, наоборот экономический жагын дагы көтөрөт да, өзлөрүнө эле жакшы болот. Дагы эмне маселе? Долбоордо нелер камтылган? Вело жол бар, көпүрө? Долбоордо негизи оң жак бетинде, суунун оң жак жегинде деген 2 метр велодор жол өтөт. Ал асфальтовый покрытие болот. Анан веложолдон кийин 1 метр озеленение болот. Ал жерде в целях безопасности тротуар, например, тротуардагы 3 метр болот. Пешеходдор өтүп баратып, или велосипед өтүп баратып, например, пешеходду сүзүп кетпегендиктен ортого озеленение берип атабыз. Ал жерлерге арчалар, кустарниктер отургузулат. Анан каждый бир 20-30 метр сайын скамейкалар каралган, урналар каралган. Ошол жерге отуруп, мындай сейилдеп, набережный кылып атабыз да, долбоор боюнчачы. Анан бүт эле полный эле 2 километр узундук, 2,5 километр узундукта полный таш болбойт. Жерлердин дагы особенностьтары бар. Ички жерлерде биз аракет кылдык, эми нормалга таянып суунун ширинасын кеңейткенге. Бирок аябай ички жерлерде биз подпорный стена дагы берип кетип атабыз. Жалаң эле таш болбойт. Анан биз бюджеттин дагы акчасында мындай аял менен аял мамиле кылып, мындай подпорный стена деген таш маселесинен таштан 3 эсе кымбат болот да, бетон маселесичи, бетону. Ошондуктан биз болушунча широкий жерлерге таш тизгенге аракет кылдык проект боюнча. Анан такыр эле возможность болбогон жерлерде частный собственность бар. Бул жерде там высоковольтный линия опоралар бар. Ошолордон айла жоктон биз подпорный стена коюп, ичке тигүү аргасыз болдук да долбоордочу.